Рахмат, махаббат Ергешин. Мен қысқа сұрау берем. Сұрауым өте көп. Бұда қорқосы керек та. Қысқа жауап бергіле. Чуап, чулдырап, уақыт албай. Қарап жапар ач. Сіздің оң жағыңыздағы адам кім? Оң жағыңыздағы кім? Бірінші орынбасар емес та. Алынған. Немне үшін алдыңды? Маалымат өткөн Қазақстан жараны болот. Маалымат бияктан айтып кетишим керек. Кыскыра. Хасанов Алимжан Хакиевич 30 жылдан бери темир жолдо эмгек. Билебиз аны. Кыргыз паспорту бар. Пока Казакстандын жараны аныкталып элек, ошон үчүн Аныкталбаса анда эмнеге алып койдуңар жумуштан? Эми конкретно резонанстар депутат кыйкырып койгондон алып койдуңар. жок, андан эмес. Анда эмнеге? Өз ыктыяр менен советникке которулду. Курамдын биз которуп койдук. Бирок биринчи орунбасардын ордунда турат, Айтты. Советниктен ал кеңешчи да. Кеңешчи. Көрдүңүзбү каякта турат? Мен өзүм сурадым, мен жаныма отурсун деп. Де юре алдыңар, де факт алган жоксуңар да. Кандайча? Ошондо отурбайбы, жаныңызда отуруп, оң жагыңызда турат. Мен жок. Биринчи орунбасардын ордунда турат. Скелеченек. Мен өзүм азыр жиналыштын башында мен өзүм сурандым. Мен жаныма отуруп, Протокол боюнча болбойт да. Махаббат Ергешин консультанттын алып келип жанына отурган жок да. Орунбасар отурат. Кыска тиги госком имущество фуге. Сиз айтып атасыз да, акционердик коом болсо Кыргыз темир жолу өнүгүү көзүнө бөлгөсүн түзөт депчи. Эмне эсебинде алдыңыз? Эмне негиз деп айтып атасыз? Же Кыргызстанда ушундай бир акционердик коом болгондо өнүгүп кеткен мисал келтирип бериңизчи. Цифра менен айтып коеюн. Цифра менен айтып коеюн. 2018-жылы акционердик коомдордо таза пайда биз алдык 3 миллиард сом. 3 миллиард 22 миллион. Мамлекеттик ишканалардан биз алдык 375 миллион. 10 есе айырма бар. Анда мен сизге айтайын. Акционердик коом Кыргыз алтын деген болгон. Ошонун жетекчиси болгон Дилгер Жапаров деген. 2014-жылы 200 миллион доллар акчаны Кумтөрдөн Центара Голдко которуп жүргөн. Башкы прокуратура кылмыш үчүн козгогон 200 миллион доллар. Анан бир жыл СИЗОдо отуруп чыгып кетти. Анткени акционердик коом деген бул форма собственность частный болот. Менчик болот. Мамлекеттик болбойт. Мамлекеттик кызматтын башында болбойт ал адам. Ага 304 статьяны кое албайт коррупцияны. 200 миллион доллар акчаны которуп жиберди. Кыргызстандын өкмөттүн макулдугу жок. 2015-жылы декабрда соттон чыгарып жиберди. Биринчи май айындык сотту. Мына пайдасы ушундай болуп атат. Сиз айтып атасыз. 3 миллион деп. 300 миң неме алган Алмамбет Шыкмаматовго 1,5 миллион салып атат. 200 миллион доллар акчаны чыгарып кеткен киши бир жыл отурду, болуп чыгып кетти. Мына акционердик коомго баргандын кесеби. Сизге түз суроодо Азаттык үн алгысында кечеги кыргыз-орус өнөктөштүгү боюнча макала чыкты. Ошондо айтып атат, Кыргыз мунай газ менен Кыргыз темир жолун Орусияга сатуу же болбосо берүү маселеси күн тартибинде турат. Кыргыз мунай газ боюнча маселе жок, бирок Кыргыз темир жолу боюнча маселе ачыкталып калды. Канат Абдыжапарович Орусияга барып өнөктөш менен сүйлөшүп келди деп. Буну канчалык чындыгы бар? Кыска. Бул андай жок. Бул маалымат туура эмес. Биз Россияга барганда биринчи маселебиз бул баягы Россия тарабы баягы мен жогоруда айтып кеттим. Туура эмеспи? Туура эмес деп туруп эле сиздин пресс службаңыз барбы? Туура эмес. Берип койбой пресс. Бул маалымат туура эмес. Биздин төрага генеральный директор барып келгенде башкача маанидә сүйлөшкөндө. Мына Аликбек Жекшенкулов Орусиянын экинчи базасын ачуу жөнүндө сүйлөшүү болот деди. Эмне болуп чаңып атат? Лавров келип чалып тура жок деди андай. Бул биздин демилге эмес, мен өзүм таң калдым деп атат. Көз ачыктык кылбай мындай жөн айтыш керек да. Экинчи вопрос, дыйкан базары боюнча. Дыйкан базары боюнча качан ачылган? Кандай максат менен ачылган? Кыргыз темир жолу. Жооп бербейсиз, эмне отурасыздар мени карап жалдырап? Мен жооп бере берейин. Сиз билбейт болсоңуз керек. Тетигилер билет. Жапкандар.
Ал айта албайт. Таптыңар айта турган кишини. Дыйкан базары 2008 жылы ошол кездеги өкмөт башчы Чудиновдун өкмөттүн токтому менен ачылган. 2008 жылы. Анда түшкөн кирешенин 80% Кыргыз темир жолго, 20% Бишкектин мэриясына чегерилчү. 2000 жапканга чейин бул 38 миллион сом акча төккөн Дыйкан базары. Дыйкан базарынын алдындагы жер 2,6 гектар жер. Дыйкан базарын жапканда өкмөттүн токтому жокко чыгарылган жок. Бул жерде чоң адамдардын лоббиси, чоң адамдардын хоббиси болгон. Колу бутуңарды байлап туруп жаптырган. Натыйжада эсеп палатасынын аудиттик немеси менен чыкканда 179 миллион сом аласа албай калдыңар. Кыргыз темир жолу. Мына ошол боюнча кылмыш иши козголуш керек болчу. Эртеби кечпи бул иш козголот. Анткени ссылка кылдыңар силер 2010 жылы ошол жерге нефтебаза курулган. Дыйкан базарынын жанына. Анан булар ошол Садыгайлоодо бир өт чыккан складда. Анан негиз кылышты ошол Дыйкан базарынын жанында нефтебаза бар. Кийин өрт чыгып кетсе элүү шашылык болуп калат деп. Анда эмнеге нефтебазаны көчүрбөйсүңөр? Эгер элдин келечегин ойлосоңор, ал жердеги нефтебаза жарыла турган болсо Дыйкан базары күйбөйт. Ош базары Аламейдин базарына чейин жетип калат. Орто сайда күйүп кетет. Мына себеп. Анан Нурдин Тынаев деген райондун акими айткан, ал эстакада бос курулат, мына проект даяр, акча даяр деген гана курулган. 2 жылдан бери кылган жок. Силер 2 жылдан бери киреше алган жоксуңар. Киреше берип аткан тоок, жумуртка туа турган тооңорду союп жедиңер дагы, кысыр тооңорду алып отурасыңар да локомотивди. Локомотивдерди убытышты да. Тыйын бербейт. А тыйын берген базарды жаптыңар. Базарды жабуунун бир эле максаты болгон. Жери бирөөгө керек келип болгон, эли бирөөгө керек болгон. Болду. Байлардын эле лоббиси болчу да. Анан силер бүгүн айткыңар келбей отурат да. Тура айтат да жана Мархамат Эргешовго комитет келишкен депчи. 2 нефте база бар. 2 депутатка тиешелүү. Мына ошолордун зомбулугу менен жери бирөөгө керек болду. Арга кабат үйлөр салыш керек болду. Эч кандай жол салынган жок. Кана салдынса? Салынат эле да. А силер ушуну ачыктабай дагы отурасыңар да. Бул эски жетекчинин, эски мурунку министрлердин лоббиси болчу. Өкмөттүн токтомун, өкмөттүн аппаратынын орун башчысы Исакулов деген жокко чыгарып атат. Милиция менен барып жабып атасыңар. А фуги бул боюнча чыкпай турат. Айткыла да. Коррупция ошол жерде да. Эми темир жолу деген бул тендердин жолу, улуттук компания деген уурулук компания болуп калган да. Бирок Канатбек Абжорович ойлоңуз, мен сизди айыптап атат деп. Сизге чейин жетектегендер ушундайга жеткизген да. Ким айтат ушу Кыргыз темир жолунда коррупция жок деп? Жолдор канча километр, 400 километр узун, ошончо узун коррупция ошол жерде. Ошончолук узун. Азыр отуруп актанып атасыңар, бизге тиги жетпейт, бул жетпейт. Прибылыбыз азайып кетти, көбөйүп кетти. Прибыл берип аткан нерсенин баарын өзүңөр жок кылбадыңарбы? Орус Кыргыз фондунан канча кредит алдыңар? 7 миллион доллар. Ага негизде паровоз алдыңар, вагон алдыңар. Мына алар боюнча дагы жогорку кеңеште канча маселе көтөрүлдү. Октябрда келет деген меңер январда келди ош керек. Вагонуңар. Толук келген эмес ошондо да. Жанар Кубаныч абдан көтөргөн. Мен сурагам чакырып алып мурунку директорго. Дай кана вагондор сен кел атат. Эми жөө сүйрөп келатасыңар чөлдөн. Сентябрда чыккан вагон ушу Кыргызстанга декабрга чейин келген жоксуң, кел атат дейт. Аны адамдар жөө тартып келет, ата-ана менен сүйрөп келет. Болгондо ушундай тура канадам жакшы. Мына 417 миллион сом убытка менен иштейт деп атасыңар да, жүргүнчү ташуу боюнча. Бул убыточный туурабы? А бирок ушул ФОПто иштегендердин проводниктер жөнүндө эмне гана айтылган жок. Жогорку кеңеште көтөрүлдү го, Бишкек шаардык кеңештин жөнүнө коюлду. Зайчиктер жөнүндө жана коёндар жөнүндө. Ошол жерде бригадирлердин баардыгы ФОПко ташыйт, ФОПко ташыйт. Ошентип жок. Ал боюнча дагы эмне чара көрдүңөр? Коомчулук айтып атат да, бул деген темир жолдон мемлекет башка жер жок деп. Бардыгын жеме деп. Айтканыңыз туура, Рыскелди Чыныбекович. Уруксат берсе, ФОП боюнча мен дагы кыскача маалымат берип койсом, бүгүнкү күндө 3 айдан бери биз толук ошол жерден тартипке алып келип атабыз. Бүгүнкү күндө
тартип бар. 100% эмес, бирок биз ошого баратабыз. Баягы сиз айткандай безбилетниктердин баардыгын баягы иш-чаралар мыйзам чегинде көрүлгөн. Өзүңүз жакшы билесиз, Фин полиция жагынан да иш козголгон. Бүгүнкү күндө начальник поезд немесе жумушунан четтетилди. Четтетилди. Убактылуу. Жок, убактылуу четтетилгени менен өз ыктыяры менен арыз жазып уже кетти. Аякта деген бир эмес, уже 2 начальник поезд өзүңүз белгилүү болгондой жумуштан алынды. Биз тартипке алып келип атабыз. Тилекке каршы бул безбилетниктер биздин территорияда эмес. Бул безбилетниктер жок дей албайм, бар. Бирок анча көп эмес, баягы айтылган боюнча. Бирок бар. Бул деген Казакстан, Россияда пайда болгон. Биз ака юридикалык эмес жок. Биз аяктан тартипке чакырып албайт экенбиз. Бирок биз канча жолу кайрылып, телеграмма берип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө биз бул маселени дагы көтөрүп жатабыз. Аякта дагы бүгүнкү күндө иш-чаралар көрүлүп атат. Рахмат. ФОПтун башчысы барбы? Башчысы жок. Мына силер айтып атпайсыңарбы? Жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча план бизге берген немеңерде 103%га көбөйдү, жүргүнчүлөр ташуу, жүргүнчүлөр көбөйдүчү. А мен ошол эле отчетун алып атам ФОПтун. Булар тескеринче азайды деп берип атат. Кайсына түшүнөм мен? Жок. Мына менде алдым. Начальник филиала ГП НКТ по обслуживанию пассажиров Кудайбергенов алдым да. Берде жазып атат. Жок, биз өсүп атат деген баягы салмаштыруу. Бул деле ушундай айтат. 17-жылга салыштырганда көбөйдү деп атабыз биз. Атак өзүңүз билесиз, пассажирский 2017 жыл канча рейс болду эле? Мен азыр канча рейс именно болду айта албайт экенмин. Азыр мен 239, 2018 жылы азыр мен 201, 38 рейс жок. Отчетто биз 17 жыл немесин Менде бар. Менде дагы бар. Рейс эң эле башында. Жүргүнчүлөрдү, километриңерди, пассажирлерди санап эле коюн. Рейсиңерди санап койсо чыгат да.